Аялдардын басымдуусу пенсия балдарына жөлөк пул, алимент алуу жана мүлк талашуу көйгөйлөрүнө дуушар болушат. Бул маселелер Европа биримдигинин каржылоосундагы айрык колдоо бейөкмөт уюму аткарган долбоордун натыйжасында ачыкталды. Долбоордун жүрүшүндө юристтер аялдардын үнүн угуп, укуктук сабаттуулукту жогорулатуу боюнча маалыматтар менен тааныштырышты. Аялдардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу долбоору ушул жылдын 20-майынан 30-июлуна чейин ишке ашты. Бул убакыт аралыгында 8 маалыматтык жолугушуу уюштурулду. 3-өө Жалал Абад облусунун айыл өкмөттөрүндө, 2 жолугушуу Ош шаарында, 3 ирет маалыматтык жолугушуу Оштун Алай, Чоң Алай жана Кара Суу райондорунда өткөрүлдү. Мында жеринен 92 жаранга, калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнүн ичинен 88 жаранга, онлайн режиминде 35 жаранга юридикалык кеңеш берилди. Жалпысынан акысыз укуктук маалымат алган жарандардын саны 215ти түздү. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, басмырлоого дуушар болушса да, аялдардын көбү көйгөйлөрүн ачыктабай өздөрү жапа чегишет. Долбоор бул сыяктуу бардык жагдайларды чечүү үчүн аялдардын укуктук билим алуусуна шарт түзүп берди. Юристтерге келген кайрылуулардын эң көбү жаш жетелек балдарга жөлөк пул жана пенсия алуу жаатында болду. Бул боюнча 49 жаран укуктук маалымат алды. Кыймылсыз мүлк жана мурастоо боюнча суроолор дагы алдыңкы сап дейиледи. Бул маселелер тууралуу 21 жаранга юридикалык кеңеш берилди. Үй бүлөлүк зордук зомбулукта башкы көйгөйлөрдүн бири. Бирок юридикалык кеңеш сурап 3 гана жаран кайрылган.